Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде суроолор боюнча эти жок оңой тамактардын бирин даярдайбыз. Анда эмесе келиңиздер сүйүктүү макаронубузду жумуртка менен даамдуу кылып бышырып алабыз. Ал үчүн 6 жумуртканы чагып, жакшылап чалып алабыз. Эми 2 пиязды арчып, узундан ишке кылып туурап алабыз. Ошондой эле кааласаңыз сабиз дагы арчып туурап кошуп койсоңуз болот. Эми казанга бир аз өсүмдүк майын куюп, май бир аз ысыганда пиязды салабыз. Пиязыбызды жумшартам, бир аз кызарганча кууруп алабыз. Эми чалып алган жумуртканы куюп, жумуртка менен пиязды дагы 1 мүнөттөй кууруп алабыз. Асты күйүп, кургап кетпеш үчүн жумуртканы улам аралаштырып турабыз. Андан кийин үстүнө кайнаган сууну куюп 5 мүнөттөй кайнатып алабыз. Сууну жумуртка менен пияздан бир аз гана ашырып куйсак болот. Ал эми татымалдардан болсо туз, мурч эч нерсе кошпой эле жон гана мен бүгүн Ролтондун мына ушундай бульон, домашний бульон деген татымалын коштум. 2 аш кашык ошондо тузу дагы, татымалы дагы баардыгы туура болот. Эгер мындай татымалдарды жактырбасаңыз, албетте туз, мурч, калемпир гана кошуп койсоңуз болот. Бул татымал дагы өзгөчө даам берет, андыктан жасап көрүңүздөр. Бул рецепт менен менин көрүүчүм Наргиза менен бөлүшкөн экен. Мен сиздер менен бөлүшүп жатам. Чындыгында аябагандай даамдуу, сонун болот экен. Андыктан сиздер дагы жасап көрүңүздөр. 5 мүнөт кайналгандан кийин макаронду салабыз. Бул жерде 500 грамм, ошондой эле спагетти дагы салсаңыздар болот. Эми жакшылап аралаштырып, отту бир аз күчөтүп, кайнатып алабыз бир аз убакыт. Үстүнө дагы бир аз суу коюшуп койсок болот. Макарондон бир аз гана ашып турушу керек. Көп куюштун дагы кереги жок. Эми кайнатабыз бир аз. Болжол мен 5-6 мүнөттөй кайнатып алдым. Суусу бир аз тартылып, түйүндө гана калганда капкагын жаап, отту азайтып, эми 20-25 мүнөттөй демдеп коебуз. Ошо менен тамагыбыз даяр болот. Достор, эгер силерде дагы дал ушундай оңой жасалган даамдуу рецепттер болсо, комментарийге жазып бөлүшүп турсаңыздар болот. Мен арасынан тандап жасап турганга аракет кылам. Ал эми дал ушул рецепт үчүн Наргиза аттуу көрүүчүмө дагы чоң рахмат. Аябагандай даамдуу, тез даярдалган сонун тамак болду. Балдар дагы сүйүп жешет, албетте мындай тамакты, андыктан сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Эгер жасап жүргөн болсоңуздар, анда лайк басып мага билдирип коюңуздар. Ошондой эле дагы ойлоп койдум, каалоочулар макаронду өзүнчө казанга кууруп алып, кургак кезинде андан кийин бассак дагы мындан дагы даамдуу болсо керек деп. Сиздерге кандай жагат? Куурулган макаронбу же куурулбаганбы? Комментарийге жазып койсоңуздар болот. Достор, көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Каналыма катталып, лайк басып, комментарий калтырып жана достор менен бөлүшүп коюуну дагы унутпаңыздар.